жубайлар деген күндүр түндүр бирге боло турган, бир жастыкта картая турган, керек болсо акыретте бирге боло турган Кудай берген бир нике менен кошкон. Ошон үчүнчү эми колдон келсе кыскартыш керек. Баштаңыз 4 күн капы болса, биринчи 2 күн капы болуп үйрөнсүн, анан 1 күн капы болуп үйрөнсүн. Ошон үчүн деле жараткан ыраазы болот. Анан билесиз, таарыныч болгондо үйдөчү мындай береке да учуп кетет, кут да учуп кетет, балдар да капы болот. Мына карасаңыз, мен азыр ушу китепти окуп атам. Ошо атайын бир глава бар экен да. Как теплые отношения жены влияют на развитие детей. Балдарга эң сонун тарбия ата менен апанын жакшы мамилескенде, сүйүскенде. Ошон үчүн урушканда дейт, бала менен балдар билбей калгандай кылып урушкула дейт да. Балдар бар жерде кадимкидей артист болуш керек. Бала көргөнүң лак эмеспи? Ошон үчүн айтат го, аялыңдын оозуна жүзүм салып кой, күйөөңдүн оозуна бирдеме салып кой, ошону кийин балаң көрүп чоңоюп, анан жубайына кылат депчи. Ошон үчүн өзүңүздү өзүңүз кыйнабаңыз. Бул өзүңүзгө зыян. Адам таарынганда таарыныч денеде жашап калат экен, анан жөн чыкпайт экен, оору болуп чыгат экен, балекет болуп чыгат экен. Ошон үчүн таарынып эмне? Эгер күйөөңүз болсо, мен бирдекен айтып коеюн, эркектер капы болбосун. Күйөөгө бир эле сөз жакшы да, сен жакшы, сен жакшы. Анан эшикке чыгып кеткенден кийин сенден көрө ит жакшы деп коюп жашай бериңиз. Мындай. Ошондо жеңил болот жашоочу. Анан кээде пендебиз, биз деле аялдарга кээде мындай адилеттүү мамиле кылбашыбыз мүмкүн. Кээде туура эмес, кээде зулумдук болот. Бирок эркектер деле акырын ошону түшүнөт, билет, ойлобоңуз баарын эле билбей жүрөт депчи. Бирок бир деген билиңиз да, бешинеңизге жубайыңызды туш кылдыбы, сиз үчүн эң жакшысы ошол, эң кайрылуусу ошол. Кадырына жетиңиз, баркына жетиңиз, баары жакшы болот буюрса. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Саламатсызбы? Менде суроо бар эле. Кантип туура тарбия алсам болот дейт. Мына ушул пикирдин болгону Кудай кааласа жакшы да. Мен канткене туура тарбия алам деген пикир бар экен. Эми дуа кылыңыз, Аллах Таала сизге жолдорду ачып берет. Мисалы канча устаттарыбыздын сабактары болуп атат. Онлайнданбы же барып көрсөңүз болот. Сабактарга катышыңыз. Алымдардын, мына мисалы Максат Ажикендик бар, Садыбаков устаздык бар, Нурулло деген устазыбыздык бар, Кадыр Маликовдуку. Иши кылып, ошолордон үйрөнүңүз, анан кийин жакшы китептерди окуңуз, хадис, Куран, анан ошо окшогон бир тарбиялык китептерди окуган абдан жакшы да. Анан жакшыга жанашыңыз, баягы мүнөзү жакшы, адеби жакшы, оозунан жаман сөз чыкпаган, пайдасы тийген берешен инсандар менен кошо жүрсөңүз, ошолордун кадимкидей оомат ошот дейт, ырыс чугушат дейт. Ошого жакшыга жанастыр, жамандан адастыр деген бир батабыз бар эмеспи? Анан кийин жакшынын шарапаты тиет, жамандын кесепети тиет. Жакшы чөйрөгө аралашыңыздан, анткени чөйрө өзүнө тартып кетет. Мисалы сен балаңа канча жакшы тарбия берсең деле, эшикке чыгып кетип жаман чөйрөгө аралашса болду, ошолор тартып кетет. Ошон үчүн жакшы чөйрө тилеңиз. Сиздин бир адамдан бир китеп долбоору аймактарга дагы да масштабтуу иш-чараларды уюштурабы жакын арада дейт. Бул менин долбоорум эмес, бул жаштардын долбоору. Бул Бакай, Эрлан, Табылды, Дурун, Сыймык, жаштарда, аябай жакшы жаштар, эми бул кеңейип баратат. Кудай калса мен болгон буларга бир жардамчымын. Буларга бир кызматкермин. Анткени билесизби, кээде ушул анча-мынча тажрыйбабыз көп болуп кийинде бир кеңештерибиз пайдасы тийип калышы мүмкүн, бирок бул жигиттер аябай өстү да. Ошон үчүн бул токтобой турган долбоор. Кудай кааласа Кыргызстан дүйнөдөгү эң китепкө өлкө болот. Сөз баштаган эл баштайт дейт. Китептен сөз үйрөнөбүз, акыл үйрөнөбүз, деңгээлибиз өсөт. Көрөсүз, ушунун берекеси менен Кыргызстан экономикадан да алдыга кетет, илим билимден да алдыга кетет, эл аралык аброю даражасында алдыга кетет. Кудай каалса баары жакшы болот. Ошон үчүн жаштарыбыз ойгонду, Азиянын арстаны ойгонду деген сөзүм ошол да. Интеллектуалдык арстан ойгонду. Көрөсүздөр, Кыргызстандын келечеги аябай жакшы болот. Саламатсызбы Нуржит агай, Азиянын арстаны китебиңиздин мазмуну тууралуу айтып берсеңиз. Жакында китеп дүкөнүнөн сатып алсамбы деп, бирок эмне жөнүндө жазылгандыгын билбей жатам. Ошо сатып алып окусаңыз билесиз го. Анткени бул жерде Курамада бир эле бир көркөм чыгарма эмес да, ал жерде алымдардан уккандарымды бердим аманат деп, себеп деп бир цикл бердим. Кээде мына кичинекей чоң бир балекет чыгат, уруш чыгат. Анан иликте келсең себеби кичинекей нерсе да, элестетип көрсөңүз. Эки кошуна урушуп кетиптир. Сен өлсөң, жаназаңа барбайм, мен өлсөм, мен жаназама келбе дегенге чейин барыптыр. Анан иликтей келсе, уруш эмнеден чыккан билесизби? Бирөөнүн тоогу бирөөнүн коросуна өтүп кетиптир, ошондон чыгыптыр. Анан сөзгө сөз уланып отуруп ошого барыптыр да. Ошондой бар. Анан кийин жанагындай мотивациялык нерселер бар. Айтматов менен кантип таанышып калдым эле. Ошол боюнча бар. Иши кылып күндөлүктөрүмөн киргиздим, мектептеги жылдардан баштап. Анча-мынча жырларыбызды киргиздик. Ошон үчүн баягы Курама темир курч болот деп туруп, Курама стиль. Ошон үчүн алып окусаңыз, анан пикириңизди айтасыз да. Рахмат ушул кызыгыңызга. Агай, негизи эми дагы бир менде суроо пайда болду да. Мындай азыркы ата-энелер балдарын окууга эмес, акча тап деп чыгырып атат да. Бар акча таап кел, бизди бак, акча сал депчи. Ушул агай айткан, илгерки мен апам дейт, мисалы мен окууга жиберген, алтындан жасап берчү дейт. Мен окуу билим ал деп сүрчү дейт да. Азыркы апалар, ата-энелер андай болбой атат да.
Эмне үчүн бизден ушундай мисалы жаштардан акча талап, ата энеси мени бак, мени кара, акча сал, иште деп айтат. Эмне үчүн илим билимге жибербей атат? Ошол эле ата энелер айтат да, биз ой укмуш элек, бала кезде ушундай тарбиялуу болчубуз, кыйын болчубуз, анан кийин азыркылар андай эмес, мындай эмес. Алар жакшы болсо, бул алардын мээнети эмес, алардын ата энелеринин мээнети. Алар туура тарбия берген, туура багыт көрсөткөн. Азыркылар жаман болсо, бул азыркылардын бала деген бала да. Бала деген баладай башы көз чарадай, анан эмнени билмегиле. Бул ал баланын күнөөсү эмес, ошого тарбия берген биздин күнөөбүз. Ошон үчүн азыр биз чындыгында мигрант улут тарбиялап атабыз да. Неге билесизби? Ата менен апа мейли баласын акча тап деп айтпасын. Өздөрү менен өздөрү отурганда эмнени сүйлөшөт? Дасторкон үстүндө көбүн эсе түкүнчө Россияга барып келип алып, мындай үй салды, мындай машина алды. Сен да эл кылган кылсаң болот эле. Муну карыз төлөсөк болот эле. Мен деле жакшынакай кийинсем болот эле. Биз деле машина минсек болот эле. Сен деле барбайсыңбы, кылбайсыңбы? Баланын ою пикиринде Россия бул жанагы кен чыккан жер, барсаң алтын бекер таркатыла турган жер деле болуп калды да. Казакстан менен Россиячы. Анан бала албетте ушул сөздү угуп отурган бала бул бара-бара мындай китепти деле унутат, ибадатты деле унутат. Бир эле максат болуп калат, паспорт алсам анан Россияга кетсем. Паспорт алгандын эртеси чындап эле кетип атат да. Биз мигрант улутту дасторконун четинде отуруп эле тарбиялап койдук. Ата менен апанын сөзү, ошон үчүнчү ата менен апанын сөзү бул ойлонуп түзүлө турган сөз. Күн сайын китеп окуп, ошо китептин мазмунун айтасыңбы, илим айтасыңбы, хадис айтасыңбы, дасторконун чети өзүнчө бир чоң университет. Ошол жерде уккан сөз баланын калыптанышына себеп болот. Анткени кулактан кирген сөз жүрөккө барып уйуйт, анан ошондон ой, ошондон ниет, ошондон амал пайда болот да. Туптуура айтып атат. Ошон үчүн биз баланын бай болушунан мурда бактылуу болушун тилейли. Бай болуп туруп казино ойноп жүрсө, наркоман болсо, жаман кыздар менен бир кыянаттыктарды кылса кандай жаман. Баланын чоң болушунан мурда бир адептүү болушун тилейли. Айтат го, илимден да мурда адеп депчи. Ошон үчүн биздин тилек кандай болсо ошого жараша болот. Анан ыйман болсо, адеп болсо, Алла Таала байлыгын, бийлигин кошо берет, Кудай буйрса. Берсе дагы кайырын, акыбетин жакшы кылып берет. Алар коррупционер болбойт да. 71 мектеп интернатынын окуучулары боюнча оюңузду айта кетсеңиз дейт. 71 мектеп интернатынын окуучулары. 12 микрорайондогу дейм, мен барып эле жүрөм, эгер мен адашпаган болсом. Аябай жакшы балдар, кыздар бар, жакшы мугалимдер бар, жакшы директор бар. Анан жана канча-мынча баягы ата энеден калгандар барып окуган жер экен. Билесизби, ошол жака барып туралы, анча-мынчалардын башына сылап туралы, канча чачы болсо ушунча сообу деп коет. Анан ошол жерге колдон келсе кайрымдуулук кылыш керек. Айтор бир чоң мээнеттин акыбети билинип турат да, барсаң балдардын бир аурасы жакшы, чөйрөсү жакшы. Ошон үчүн жакшыга жанаш дейт, жамандан адаш дейт. Бири-бирибизге кайрымдуу, мээримдүү бололу. Анан мен дайыма дуамда ушу мектептер, жаш балдар Кудайым ыймандуу кылсын, келечегин кең кылсын, элге, журтка, адамзатка пайдалуу болсун. Биз жашаганыбызга 10 жыл болду. 4 эркек балабыз бар. Намаз баштай албай жатам, кандай кеңеш берет элеңиз? Эч эле намаз баштай албадым. Ушунчал окуйн дейин деген сайын билбейм эмне тоскоол болот, кыйналып кеттим. Атым Чынара дейт. Ой. Кандай ыймандуу кыздарыбыз барда карасаңыз, мындай жүрөгү кыйналып атат да. Ошол деле ыймандын белгиси. Эми балким карындашым го дейм. Карындашым деп эле айтайын. Карындашым, ушул пикириңиз үчүн чоң рахмат. 4 баланы чоңойткон эрк, 4 баланы төрөгөн эрк менен намаз окуш оңой эле нерсе. Болгону сизге мен бир кеңешим ушул. Баягы качан баштайсың десе буйурса деп коюп жүрө беребиз да. Буйурган качан эле буйурган, балакатка жеткенде буйурган. Ошон үчүн мына бүгүн канчасы? Бүгүн июлдун 26-сы, 2021 жыл. Сиз күнүн тактап коюңуз. Кудай буйурса, мен 2021 жылдын 1 августунан окуйм деп. Күнүн тактабай эле Кудай буйурса баштайм деп койсоңуз кете бересиз да. Шайтан айтпайт экен намаз окуба депчи. Алда аябай митайым кыйтыр да. Окуйсуң, бирок мына балдарың чоңоюп кетсин, кичине күн салкындап кетсин, эс алып келип ал, жумушуңду бүтүрүп ал, күз күрөш деген бар. Анан кийин кыш суук өтүп кетсин деп отуруп алдай берет экен да, кийинки жылдыра берет экен. Бирок эми моюндагы парыз да. Андан кутулуш керек, тияка барганда сөз сурак болот. Мен сага көп деле нерсе тапшырган жок элем, аз эле нерсе тапшырдым эле, ошону аткардымбы десе, жооп бере албай калбайлы да. Ошон үчүн Кудай буйурса бул карындашыбыз көрөс жакында жыгыла абдан такыба, илимдүү аялдардан болот деп мен ишенем. Ушул максатты такташ керек экен дедиңиз. Күнүн датасын так коюш керек. Мен сизди ошо 26-жылда чакырам деп ниет койдум эле 1 ай мурун. Ой, рахмат. 20-сына койгом. Анан жылып отуруп, сиздин да жумушуңуз болуп калды, мен да жумушум болуп калды, анан 26-сына деп ниет кылдым эле. Ушул күн болду да, сиз айткандай колдондум эле.
пайдасы тийди. Ниетиңиз кабыл болсун. Агай саламатсызбы? Жаңы турмушка чыгып жаткан кызга кеңешиңиз дейт. Эми бирдекеде мисалы абдан жакшы суроо болду. Биринчи дуа тилек кылыңыз. Барган жериме батайын, жагайын. Мындай жылдызыбызды туура келтир. Алла Таала туура түшүнүк бер аларга да мага депчи. Анткени жаңы чөйрө, алардын башкача маданияты, башкача баалуулуктары бар, башка чөйрө. Элестетип көрсөң, көлдүн жээгине барганда сууга түш деле кандай кыйын да, бир акыбалдан экинчи акыбалга өтүш. Араңназорго момент алгандан кийин кирет эмессиңби? Ушул сыяктуу эле нерсе да. Анан Кудай буйрса барып, анча мынча кайнененин каприздерине сабыр кылып, апаке, сиздики туура деп эле билесиңби, кызматың менен батып кете бересиң да. Ошенте берсең, 1-2 жылдан кийин ошол үй сеники болот. 5 жылдан кийин ошол коро сеники болот. Идишти да сенден сурамайсың, эч ким албай калат. Корого да сенден сурамайсың, эч ким кире албай калат. Ошон үчүнчү. Анан кийин экинчиден, кайненеге кызмат кылганда кайнен үчүн кылбаш керек да, жараткан үчүн. Мен жаратканга жагайын деп кылып атам деп. Ошондо кайненеңге да жактырбай, мейнетиң балабай койсо деле капы болбойсуң да, мен бул үчүн кылган жокмун, мен жараткан үчүн кылып атам депчи. Анан кайненеңе жагам деп кылсаң, кайненең кээде ошол жакканга аракет кылганын түшүнбөй калса, капы болуп каласың, ошондон балекеттин баары болот да. Анан күйөө ыраазы болмой сайын аял бейишке кирбейт дейт. Күйөө апа ыраазы болмой сайын бейишке кирбейт. Ошон үчүн күйөөнүн көңүлүн ортолош үчүн дагы апа менен мамилени. Өзү билесиз да, апанын балага сүйүүсү башкача сүйүү, аялдын күйөөгө сүйүүсү башкача сүйүү. Экөө таптакыр эки башка. Бул талаша турган нерсе эмес, бирок ошондо эле талашып атышат да, кайнене менен келинчи. Эмне үчүн? Анткени ыйман маселеси. Ыйман болсо ошону түшүнмөк. Бул талаша турган нерсе эмес экенинчи. Ошон үчүн ыйманга минет кылыңыз. Ошого жаратканын ыраазылыгы деп эле минет кыла бериңиз. Барып жөргөн түйгөндү үйрөнөсүзбү, ичеги жууганды үйрөнөсүзбү? Ошо үйрөткөндү үйрөнө бериңиз. Анан сиз жакшы дегенди эле билип алыңыз. Анан сабыр кылсаңыз баары жакшы болот, Кудай буйрса. Анан тилек кыла бериңиз. Жакшы балдарды төрөп, кыргызга кызмат кыла турган, аламга кызмат кыла турган ер-азаматтарды чоңойтуп бериңиз деп дуа кылабыз. Амин. Агай, азыркы жаш блогерлер гиф, телефон ойнотуп жатпайбы? Ошол туурабы дейт. Мен ушу кызыгып карап көрбөпмүн, гиф деп кылат, гиф эмне экенин түшүнбөйм деле чын айтайын. Телефон, машина, анан бирдеме. Эмне, бул дебай лотерея сыяктуу нерсе эмеспи? Билбейм, бул гиф мен билгенмен Инстаграмда подписчик топтойт, ошолордун акчалат дагы, ошол акчаларды түшкөн акчаны ойлотот да. Бул болбогон эле нерсе да. Бул эми өзүңдүн кыгыңды өзүңө жедирген эле нерсе го деп ойлоп атам да. Сен убактыңды илим алганга кетир, спорт менен машканга кетир, үй бүлөңө, жакындарыңа кетир. Анан бирөөгө подписчик болуп, анан эптеп машина алайын деген, телефон алайын деген ниет менен дагы бир убактыңды кетирип, акчаңды кетирип эмне кыласың? Алар өздөрүнүн бизнесин кылып атат, жашоосун кылып атат. Кимдин эсебинен? Сенин эсебиңден. Бул билбейм, адам топтош деле, лайк топтош деле бул жараткан ыраазылык үчүн болсо керек да. Ушу бир пайдалуу сөзүм болсо, жетип калса, жакшылыгына себеп болсом, урушкандардын жарашына, таарынышкандардын табышына, жалкоолордун эмгекчил болушуна себеп боло турган бир иштерди кылсам, ошол жетип калса десе башка кеп, анан лайк топтойм. Ушул лайкка күнүбүз түшүп калган заман болду азыр. Лайкка, жакшы бирөөлөрдүн комментарийлерине. Эми ал да жакшы нерсе, бирок убакытты башка нерсеге кетириңиз. Мен бирдекени айтайынбы? Ушу көп эле сотканы карай бербегиле да. Көпчүлүк айтып атат, баягы убактың кетет, анан көзүңдүн нуру кетет, анан ден соолукка зыян экен. Мен эки эле зыянын айтайынбы? Жонуңда бүкүр пайда болот кадимкидей. Азыр 25 жаштан баштап көбөйүп туруш жерде бүкүр пайда болгондор. Анан кийин мойнуң тырышат. Мен эки эле нерсени айтып берейин. Бул көркүңдү кетире турган нерсе, нуруңду кетире турган нерсе. Ошо гифтерин өздөрү кыла берсин. Сен аны кылба, андан көрө уга тургандар бар. Маргулан Сейсенбайды ук, билбейм, Роберт Кийосакини ук, Максат Ажикени ук, Чубак Ажикени ук, Абшүкүр Ажикени ук, Садыбакас Дооловду ук. Анан гифтен мен бир пайда деле көргөн жокмун. Кээде мындай деп атсаң, бир поп жылдыздар чыгып калат, эстрада жылдыздары. Бир машинанын алдында ары бери басып. Ошо машина өзүндө деле жок ал. Ошон үчүн абайлаңыздар. Ассаламу алейкум. Мен 1 жыл мурун баяндама сабак группасын ачкан элем. Өзүм 18 жаштамын. Илимим аз, кеңештериңизди бере кетсеңиз, Аллахым ыраазы болсун дейт.